Ассаламу алейкум, урматтуу достор, коллегалар, YouTube көрүүчүлөр. Мен атым Искендер болот. Бишкек шаарында Яндекс таксиде иштейм. Комфорт плюс бизнесте. Kia K7 менен 2018 жылкы апапакай болгон. Сүрөтүн коюп коем. Жума күн жумаңыздар майрек болсун. 11 апрель 2025 жыл саат 11:56 өттү. 12 болуп калды. Жумушка чыктык иншаллах. Экрандан алыстабай турсаңыздар, бүгүн жумуш кандай болот? Жума күнү Бишкек шаарында жумуш кандай болуп атканын колдон келишинче көргөзгөнгө аракет кылабыз. Экрандан алыстабай лайктан басып, комментарий жазып колдоп турсаңыздар, иншаллах мындан да жакшыраак видеолорду тартканга аракет кылабыз. Так, жигиттер, мына 11:58 өттү. Кудай буйруса Нарвская 68А дегенден Азия Молго чейин заказ алдык. Бизнестен плюс 170 менен. Канча болот экенин иншаллах көрсөтөм. Так, жигиттер, саат 12:46 өттү. 2 заказ кылдым. Биринчиси жанагы бизнес менен алган заказ, эконтиң бизнес менен алдым. Биринчиси Азия Молго алып келдим, 485 сом. Так, 22 мүнөт, 22 мүнөт 6 километр. 485 болду эле, 500 сомго оторду. Экинчиси болсо Чыңгыз Айтматов 37 Айнинин кесилишинен алдым. 2 адрес менен жалга алып келдим, 277 сом болду. Так, 12:46 өттү. Бүгүн жума күн, аз жумага даярданып, Кудай буйруса жума окуп алып, андан кийин дагы ишти баштайбыз. Экрандан алыстабай туруңуздар. Так, жигиттер, мына жума окуп чыктык. Жумаңыздар майрек болсун. Окуган намазыңыздар, кылган ибадаттарыңыздар, берген кайыр садакалар, кылган дуа тилектерди Аллахым кабыл кылсын. Иншаллах дальше ишти баштайбыз. Так, жумуш кандай болоптур? Машинанын ичи кайнап кетиптир. Кондиционер мына абдув иштеп атат да, ошон үчүн шум болуп атат. Так, 250ге чейин күйүп атат. Жалды мечитинен жума окуп чыктык, бисмилла деп жумушту баштайбыз. Кандай заказ? Жана каякты көздөй берет экен. Мына Бимар деген верхний жалда супермаркет бар. Билгендер, көргөндөр, билгендер тааныйт. Ушул жерде турам. Машинанын ичи кайнап калыптыр. Күнгө токтотуп кеттим эле. Так, верхний жалдан заказ алдык. Комфорт плюс менен плюс 130 коэффициент менен берди. Тыналиева 28А менен Академия Юдахина 69 деген көрөт экенбиз. 4:9-14 мүнөт көрсөтүп атат. Канча сом чыгат экенин көрөбүз. Жигиттер, анан бир нерсе сурайын дедим эле да. Мо Яндекс плюс кимде подключен болсочу, комфорт жана бизнеске эле эле скидка болот экен, Комфорт плюска скидка болбойт экен. Ошону билесиңер, билбейсиңер, комментарийга жаза кетиплечи. Так, бизнес менен следующий заказды берди. Ахунбаева 271, Январский переулок 8 дейт, рабочий городок көрөт экен. Ахунбаева 271 деген бул Тыналиева менен Ахунбаеванын кесилиши да. Мен ошол жактан жаңы эле мо Юдахина деген көчөгө жаңы эле келдим эле да, Гагарина Юдахина дегенге. Так, мына бизде ушундай жай. Плюс 27 градус болуп атат. Чет мамлекеттен көрүп аткандар барбы? Москвага кар жаап, байкуштарга жаз келе экен дагы эле. Бизде мына уже жай болуп баратат. Алыс жакта. Ана, карачы, Кыргыздын тоолорун, Кыргыздын жерлерин кетип баратабыз. Пешеходду өткөзбөй койдук. Чапаева деген көчө менен кетип баратабыз. Аз Бакаева болуп калган. Өйдөн өбөстөй, Ахмаеваны өбөстөй кетип баратабыз. Кыргыздын жерлери, Бишкек шаары. Так, мына 110 менен берип атат. Гагарина 12ден Кочкорская 113 дейт. Рабочий городоктун ичинде экен. Бизнес. Так, 226 сом болду. 6 мүнөткө жакын 2 километр. Так, село Аламидин Суворова дейт. Долгая поездка дейт. Николай Островская 94 дейт. Алдык плюс 40 менен бизнес. Кызыл деген
көчөдө турабыз. Красная. Так, жана клиентти жеткизип келдик. 495 сом чыкты. 27 минут 14 километр болду. Бул клиенттин Яндекс Плюсу подключен экен, анткени мен тигил жерден канча сом чыгат болду экен деп клиентский приложенияга кирип караганда 445 сом, 545 сом чыгып эле да. Ошо менен 10% скидка болуп кетти. Макул. Следующий заказды күтүп атабыз. ГЕС-2 менен Бакаятанын кесилишине турабыз. Коэффициент күйүп атат 220 чейин. Көрөбүз кандай заказ берет экен. Күн ысык, көлөкөлөп бир жерде турабыз. Так, дагы бир клиент алып келдик, теги чектүү албай заказ берип атат. Алалы. Кытайларды алып келдим. Бишкек мына жап-жашыл болуп карагылачы. Кыргызстандын желеги желбирей берсин. Карагылачы жап-жашыл болуп, үйгө сон болуп калды ушундай болуп. Ким каяктан көрүп атат, комментарийга жаза кеткиле. Силерде кандай погода болуп атат? Москваныкын точно билем. Кечээ күн мурда эле кар жаап болуп атат аларда. Так, жигиттер, жума күндүн саат 12ге чейинки болгон заказдар 5600 менен жабылды. Акыркы заказына Лебединовкадан молодежный квартал алып келдим. 629 сом санап берди. 33 минут 17 километр. Жакшы санап берди. 12ден кийин бүгүнкү күнгө 2 заказ кылдык, 350 сом. Таң аткычакты да канча заказ кылат экенибизди көрөбүз. Азман Султана Барымбаевада mo бодрость деген монча барбы? Ошол бодрость деген мончанын жанында турам. Заказ бербейли, пока көрөбүз канча иштейт. Так, саат 2ден 26 мүнөт өттү. Ал заказды алып келдим. 7-чи мекранан 2-чи домго 117 сом. Заказ жок. Күтүп туруп берип атат вообще. Вроде коэффициент күйүп атат. Микрорайондо эле турабыз. Но жумуш жок болуп атат. Үйдү көздөй кетет окшойбуз. Көрөбүз азыр. Шаарды көздөй түшсөк кетебиз үйдү көздөй. Плюс 10 дейт мына. 6-чы микрорайон 29-чы дом. Комфорт плюс менен макул. Ал береличи. Mo заказды карасаңар мына. 126 сом дейт. Экономдой эле да. Бул негизи эконом менен эле жүрүшүү да. Анан эконом и комфорт плюс экономго караганда бир 4 сом, 5 сом кымбатыраак болуп калды да. Бизнес болсо 10 сом, 20 сом кымбат болуп атат. Анан Яндекс ошо 120 сомго эшикти ачып бер, салонго суу кой, внешний вид деп ошентип атат да. Эми жок дегенде бизнестин минималкасы 300 сом кылып койсо, мисалы үчүн 2 километрдин ичинде 300 сом кылып койсо, ошондо анан суу коюп, дресс-код, андан тышкары жана эшик ачып берип, ошондой болуп баштайт эле да. Анан 120 сомго или 130 сомго ким эч кимдин желаниясы жок, эшик ачып берип, анан дагы бирдеке кылышчы. Комфорт плюс менен 90 менен бирок конорчок дейт. Макул. Алабыз. Кеттик. Жок дегенде 90 менен алып баралчы. Так, жаңы элеки клиентти жеткиздик. 10 мүнөт. 275 сом. Канча километр экен? Көрөбүз азыр. Чыгарак калдым. Чыгарак. 4,5 километр дейм. Так, макул. Кеттик. Заправка кылалы. Эме сары күйүп калды. Анан да бир суроо. Kia KGT Grandeur айдаган жигиттер, коллегалар, силердин расходуңар кандай болуп атат? Меники примерно 21ден 20дан, негизи кээ бирде 20га чейин түшүп калат. Но 20дан 25ге чейин чыгып кетип атат да.
силердики кандай болуп атат? Комментарийга жаза кеткилечи. Kia K5 санаты айдагандар, силердин расходуңар канча болуп атат газ менен? Негизи мен бир российский бир блогердин видеосунан көрүп калдым да, пропанга караганда метан жакшыраак депчи. Метан неме дейт, экономичный депчи. Анан ойлонуп калдым да, могу газ машиналарды албай эле бензин машина алып туруп пропан эмес метан коюш керек окшойт депчи. Конорчок 138 деп. Бул кыз жакшы кыз экен. Негизи башында 148 деп турган, анан кийин ал жаман жол менен алып бармак болчу экен да. Анан байке азыр мен адрести алмаштырам, сизди жакшы асфальт жол менен алып барат деп түшүндү да. Анан макул деп түшүнсөм 269 сом болду эле. 275 сомго ошо алмашып калды да. Но ондай асфальт жол менен акырын алып келип койду да. Молодец деп койду. Неме, анан могу таксометр мененчи. Таксометр менен аз неме куюп көрөбүз, кудай буйрса. Газ куюп көрөлчү. Жана жаңы функциясы менен куя элекмин. Куйгандар болсо комментарийга жаза кеткиле. Куят бекен, куйбайт бекен. Так, биз деген мына могул эмне деген көчө? Короче, Медерованын продолжениясы да. Бияка Достоевскийге чыгат, бияка болсо Алматинкага чыгат. Кеттик заправкага. Так, мына заправкага келдик. Заправкага келип, мону басат экенбиз. Азыр мону басканда өзү чыгат экен, мону депчи. Анан заправиться дейт. Анан колонканы тандайт экенбиз. Так, биз деген эмнени тандайбыз? Пропанды тандайбыз, Так, жок, 7 эмес. 8, биздики 8. Эмне дейт? Выберите топливо дейт. Так, канча литр коябыз? Мындай экен, Так. Көйдөйбүз. 1200-гө коялчы. Так, батарей көп болуп кетти. Так, 1200-гө 32 литр келет экен да. Азыр далее деген басып көрөлү. Так, сначала снимите пистолет, затем нажмите кнопку подтвердить, подтвердить дейт. Так, азыр барып подтверждать этип келейин. Тура тургула. Недостаточно средств дейт го? Кандай недостаточно средств? Баланста акча бар го. Так, мына. Көрсөтөм азыр. Баланста 1682 сом бар. Так, жигиттер. Жана заправкада дагы эле турам. Заправка болбойт экен таксометрден. Анан мындай эле QR код менен 1200 сомго газ куюп койдум. Кольцоодо Акынбаева, Алматинкада кольцоодогу жакшы заправкалардын бири да. Ичине кирсең туалети бар, туалетинде условиясы бар, баардык нерсе эмеси бар. Эмне кылабыз? Жумушка чыктык, айла жок. Иштейбиз, коэффициент күйүп калып турбу. Так, Белорусскийден аэропорт Манаска Комфорт Плюс менен берип атат. Кеттик, кудай жалгагыр. Нормально заказ болуп калса экен эми. Кеттик. Жакшынакай заказ болсо экен эми. Жанагындай кээ бирлери бар да, ойноп заказ берет, кайра отмена кылат. Кээ бирлери барсаң жеткенден кийин намесин баскандан отмена кылып коет. Кээ бирлери 10 мүнөт күттүрүп туруп анан кийин отмена кылып коет. Андайлар да бар да. Ошон үчүн кетип баратабыз эми, буйрса деп. Так, оңго бурулдук. Шукурова деген көчөдө кетип баратабыз. Бүгүн чөтө шаарда гаишниктер өтө көп болуп атат да, бүгүн рейд болуп аткан окшойт. Бирок мени бир да жолу токтоткон жок. Негизи рейд болгондо бир түндө жок дегенде бир жолу токтотуп калчу эле да. Бүгүн токтоткон жок. Кеттик эми, кудай буйрса, Комфорт Плюс менен болсо деле бир 1000, 1100, 1200-дун тегерекчети чыкса керек, аэропортко чейин. Так, жигиттер, келдик. Буйрса келдик. 37 мүнөт.
1168, 1200 сом которду. Рахмат деп коебуз. Анан булар бирөөсү учат экен, экөөсү провожающий экен. Кайра кетебиз дейт. Ошо мен айттым, макул 1 саат 10 мүнөт ошо 5ке чейин күтүп турайын. Силерди эле алып кетейин деп ошентип сүйлөшүп койдум. Ошо Кудай буйруса кайра кете турганда клиент чыгып калды да. Аэропорттун очереди, как всегда, да, мына комфорт плюс 51-55 дейт. Бизнес 21-25. Мындай очередь менен эртең менги саат 8ге чейин деле кетпейсиң, 9га чейин деле кетпейсиң. Бир жолу келип ушундай бир каттым эле ошол жактачы. Ошондон кийин мындай эле бул очередти карабайм. Бишкекте деген аэропорттун эшигинин астына туруп такси керекпи, такси дегендер бар го. Андан тышкары пассажирлер бар. Ошол пассажирлер менен сүйлөшүп койгом. Ошолор берген бир 600 сом, 600 сом эмес, негизи 700-800 сомго клиент чыгарып беришет. Ошо клиенттердин алып алып кетип калам да. Так, мына бесплатный парковкага келдик. Могул жердечи турган машиналарчы мына бияктарда дагы мындай андан турат. Ушул жерде турган машиналардынчы 100дөн 95, 96, даже 99% такси да. Еще те жактарда бар. Короче, ушунун баары такси да. Анан элестетпесиңер. Мына очередьтарчы 51ден 55ке чейин дейт комфорт плюс. Бизнесиң 21ден 25ке чейин. Заказ чыкпайт мынчалык. Точно. Яндекс менен заказ менен кетем десең, эртең саат 9-10га чейин күтүшүң керек болот да, и то бербей деле калышы мүмкүн, жөө кетесиң. Пустой кетесиң, то есть. Так, итог. Мына клиенттерим чыгып атат. Мынакей 5ден 45 мүнөт өттү. Итог 1 саат эмес, 2 сааттан кийин чыгышты да. Эми все равно кетип калмак белем. Буякта очередь мына 21ден 25ке чейин, 11ден 15ке чейин очередь. Аэропорт Манас. Так, жетип келдик. 6дан 26 мүнөт өттү. Барганда 1200 которду эле, келгенде да 1200 которду да. Ошондо 2 саат тикилерди күттүм. Жакшы эле го дейм. 2 сааттын ичинде бир жерде таң атып келатканда 1200 сом таппайсың. Заказ немем эле коэффициент күйүп атат, только так Аңгордо жакта күйүп атат да. Түз эле үйгө кетет окшойбуз. Ошо менен жыйынтыктап эле. Аз по делам коюп көрөлүчү, домой коюп көрөлүчү или по делам коюп көрөлүчү. Үй жакты көздөй. Так, жана жерден бир заказ алып келдик, койручук. 28-1 166 сом. Таксилер ушул заказ берди, бизнес менен Абдумомунова деп. Могул жерге алып келдим. Бир 2 кыз айланайын, мас. Бирөөсү кузам деп. Короче, ушинтип өтүп келдик. Могулдомдончу 28-1 дегенде эстеп кетпедимби? Мени бир бала почти 500 сомго кидайт этип кетти эле. Байке, азыр күтө туруңуз, чыгам, дальше кетебиз деп туруп. Жарым сааттай күткөм. Жарым саат 40 мүнөттөй күткөм. Кидайт этип кеткен. Так что азыр бул заказды алабыз, дагы үйдү көздөй кеттик. Болду. Так, бул заказды бизнес менен алдык. Мына Абдумомунова 222 дейт. Так, драм театрга барат экен. Кыргызский национальный академический драм театр имени Т. Абдумомунова дейт. Ошо барат экенбиз. Так, ошентип кыргыз драм театрга да келип калдык. 297 оплата карта дейт. Рахмат. Кыргызстандын желегин көрөсүңөрбү?
Действительно чоң. Жанынан көрсөң, действительно чоң. Монсу флагштогу 100 метр. Флагтын өзү 33 метр бе? Ана. Кыргызстандын желеги желбирей берсин. Ар дайым. Кыргызстанда Кудай буйруса өнүгүү бар. Кудай буйруса өнүгүү бар. Жолдор жасалып атат. Андан башка нерселер кылынып атат. Канча деген стройкалар болуп атат. Чоң мечит салынып атат. Стадиондор салынып атат. Андан башка дагы ар нерселер салынып атат. Короче, өнүгүү болуп атат да, Кудайга шүгүр. Так, үй жакты үстө кете беребиз пока. Может, по пути заказ берип калаттыр. Болбосо үйгө кеттик. Площадь. 2010-жылы 7 апрелде ушул жерде Бакиев деген президентибизди кетиребиз деп канча деген киши каза болгон да. Жигиттер, андан бери канча өтө өнүгүү болуп атат, Кудайга шүгүр. Шаарыбыз таптаза, жапжашыл, аккуратный болгон. Россия кинотеатры уяктарды да монтип, стеналарга мондай сүрөттөрдү тартып, жакшы кылып койду. Кетип атабыз үйүбүзгө. Жакпата сторис. Көптөн бери Кыргызстанга келдик, дагы туугандарыбыз бар да. Россияда жүргөн, андан башка чет мамлекеттерде жүргөн. Ошолорго бир аз мекенин көрүп, бир сүйүнүп, кубанып, ошентип алсын деп видео тартып кетип баратам. Каналга жазылып, лайктан басып, комментарий жазып, ошентип туруңуздар. Иншаллах мындан да жакшыраак видеолорду тартканга телефонго эмес, жанагындай специальный камераларды алып тартканга аракет кылабыз. Бул жак филармония. Филармониянын бет маңдайы мына мэрия. Кетип баратабыз. Могул жактагы университет. Бул да бирдеке здание, билбейм. Бишкектин центрин көрсөтүп силерге кетип баратам. Мейлиңиздер, каналга жазылып, лайктан басып, комментарий жазып, колдоп турсаңыздар, иншаллах дагы мындан да жакшыраак жана качественныйраак видео тартып көрсөткөнгө аракет кылам. Эмки көрүшкөнчөктү сак саламатта болгула дейби.